Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Мына биз бүгүн кайрадан силер менен өзүбүздүн Манас жөнүндө көрсөтүүлөрүбүздү улантып жатабыз. Мен кайрадан өзүмдү таанышып кетсем, менин атым Жолдошов Төлөнбай. Мен Сагынбай Орозбаковдун вариант негизинде 5 томдуу кара сөз түрүндө Манас романын жазганмын. Мына булар назарыңыздарда турат. Китептер 5 тең 5 китептен чыгарып, бул китептерди Кыргыз Билим Берүү Академиясынын экспертизасын текшерүүсүнө өткөзүп, муну Кыргыз адабияты программасына кошконмун. Азыр бул мектептерде Манасты окууда кошумча курал катары сунушталган. Мындан тышкары мен бул өзүмдүн китебимди орус тилине дагы которуп, анда экспертизадан өткөзүп, ал дагы мектептер программасына киргизилген. Бул китепти мен эмнеге жаздым? Муну жазганымдын себеби, өзүңөр билесиңер, Манас эпосу өтө чоң, 500 саптан турган чыгарма. Муну өзгөчө алынып түрүндө болгондуктан муну өздөштүр мектеп окуучулар үчүн эмес, чоң кишилер үчүн дагы чоң түйшүк жаратат. Ошондуктан мен балдарыбызга жеңил болсун деп ушул китепти атайын жаздым эле. Себеби азыркы балдарыбыз эми көбүнчө техника жагына берилет, соткаларды ойноп, компьютерга киришип, китеп окуганча ынтызар болбой калды. Мунун айынан биздин азыр ушул Манас эпосубуз унутулуп кала тургандай коркунуч астында турат. Ошон үчүн мындай болбош үчүн мен бул ишке киришип, атайын ушул Манас романын жаздым. Азыркы учурда мен бул ишмерлигимди улантып, Семетей эпосу боюнча азыр өзүмдүн 2 том китебимди жазып жатам. Буюрсам дагы чыгарып, окурмандарга таркылайын деген ниетим бар. Эми муну менин китебимдин башкалардан өзгөчөлүгү эмнеде? Себеби мен китебим жалгыз китеп деп айткан туура эмес. Бул китеп демек башкалардан айырмашында башка китептерде Манас эпосу чала чарпы берилген, же болбосо ал китептерде, романдар, чыгармаларда Манас эпосу кара сөз түрүндө эмес, ыр түрүндө эмес, кара сөз түрүндө жөнүндө кайталап айтып берилген, башкача пересказ эле болуп калган да. А менде болсо бул китептеримде толук ойдон ошо Манас эпосунда кайсы темалар, кандай темалар коюлган болсо, ошол темалардын баардыгы боюнча мен роман түрүндө, кара сөз түрүндө жазып чыктым. Мен өзүңөр романды билесиңер, өзгөчөлүктөр бар, анда жаратылышты көрсөтүп жазыш керек, каармандардын образдарын ачыш керек, алардын ойлорун жазыш керек, жаратылышты сүрөттөш керек. Ушунун баарын мен ушу чыгармамда колдондум. Анан бул окурмандарга жеңил болсун деп мен китепти негизинен диалог түрүндө бергенге аракет кылдым. Маалымат менде диалог түрүндө кеткен. Өзүңөр билесиңер, чыгарманы окуганда диалог түрүндө берилсе, аны окуш өздөштүр кыйла жеңил болот. Ошентип мен бул китепти 5 том жазсам, анын жарымы эпостун сөздөрү болсо, жарымы менин сөздөрүм болду. Бирок ошол эле кезде мен биздин улуу эпосубуздун сөздөрүнө өзүмдүн дагы сөздөрүмдү шайкеш келтиргенге аракет кылдым. Жана мүмкүн болушунча эпостагы образдарды, эпостагы ушу сөз кайрыктарын сактап калганга аракет кылдым. Себеби ал кылымдардан бери
келе жатқан эпосты ушундай сонун сөз түркүмдер колдонгон экен, аны бузганга мен дитим барган жок. Алар мүмкүн болушунча көбүрөөк пайдаланганга романды аракет кылган. Албетте романдын өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Анда бүт баардык мен эпостун сөздөрүн колдонсом, бул китебим 5 том эмес, 20-30 том болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мен алар кыскартканга туура келди. Бирок мүмкүн болушунча мен ушул керемет сөздөрдү, керемет салыштырууларды, метафораларды мындайча айтканда өзүмдүн китебимди сактап калганга, аны колдонууга аракет кылдым. Ал эми ал кандай натыйжага жетишти, мен өзүм максатыма жете алдымбы жокпу, эми өзүңөр тандап, баяндап көргүлө. Бул китепти мен мындан ары жайылтуу үчүн азыр кагаз түрүндө чыгардым. Кагаз түрүндө чыгарылган китептерди силер кааласаңар китеп дүкөндөрүнөн жеминде сатып алсаңар болот. Ал эми ушу китептин орусча вариантын азыр мен чыгаруу астында турам. Азыр эми ага акча издеп жатам. Анда чыгарам. Ал эми китептин электрондук варианттары болсо экөөнү тең мен атайын сайт ачып epos-manas.com деген атайын сайт ачып, ушул сайтка коюп койдум. Каалагандар ошол жерден Манастын орусча, кыргызча электрондук варианттарын ошол жерде сатып алса болот. Эми кыскача айтайын дегеним ушу, силер менен Манасты кайрадан окууну улантсак. Кыргыздар калмактардан жеңилип, Алыкуудан куулганда Алууке байлык Кашкар тарапка айдаган. Тагдырынын алып, боздоп ыйлаган бай айласынан барган жерине тыркташып, оокатын өткөрө баштады. Мезгил өтүп, ал Бакай, Тайлак аттуу эки уулду болду. Балдары тынчыгып, элдин кулуна толуп, мактоого тартуу жигиттер болушту. Мускалап угуп сөздү жеп, айылдын көйлүнүн жайлап, байдын уулдары дүнүйө жыйып шайлашыптыр. Бирок алар жашаган жеркен, какыр жер болгондуктан бу жерден көчүп кетүү тууралуу бай уулу Бакай менен ой бөлүштү. Балам, деди бай, биз жашаган жер какыр. Кашкарга карасак суусу булак, жери таш, баары душман, эли каз, мал багуу үчүн жери аз. Ошондуктан сен атыңды току. Балам, менейин айбалтамды белгейлип, алла деп жолго кирип, 6 ай толсуп тарапка барайын. Угушум боюнча Шыйку деген жерде Жакып менен жашайт экен. Ал бар болсо байкап билейин, башымды кушар бекен деп бар Кудайдан тилейин. Өлгөнү болсо көрөйүн, өкүрүп кайра жөнөйүн. Барыңыз ата, деп жооп берди Бакай. 6 айдын эли бай, малга жакшы, жери жай деп көп кам. Ошондо жакшы жер болсо ал тарапка көчүп кетели. Мындан 13 жыл мурда 6 айлык кыргыздардын эң чоң байы Жакып уулду болду деп уламыш кылган. Башка Жакып болбосо бул байкай турган биркем. Ошондуктан барыңыз ата, көрүңүз, 6 ай деген кайда деп айныбасын көнүңүз. Баласынын макулдугун алган орто бойлуу кенди алып аксакалчан 69 жаштагы бай күдүрлөгөн бор, күпүлдөгөн шор менен, жетиген кыям жол менен иниси Жакып издегени жөнөдү. 2 күн тынбай жүрүп, 3-чү күнү түшкөндө мелтиреген бир жапан чогуу кеткен бай арык казган алтын ийилүү туш келди. Өлсө арыкты Нескаранын буйругу боюнча басаңкы аттуу сарт каздыртып жатыптыр. Ал ары бери өткөндү кармап, өзүнө арык каздырып, атын союп салчу экен. Бай муну билбестен колго түшүп калды. Басаңкынын буйругу боюнча анын атын союшуп, кетмен берип колуна байкуш кылып коюшту. 2,5 күн арык казган абышка алып кетип суналып жатып калганда,
Anın arıktın kırına sürüp barışıp toprak menен kömür çalmıştı. Kечке жууп Нискара элин айдап Жакыптын жылкысын алууга арынып тартып жөнөп кеткенде алсыраган бай өзүнө келип чымырканып жатып эптеп көмгөн жерден чыкты. Атымды союп койду деп кимге датымды айтат элем деп ойлонду ал. Бул жерден керейин чатынды качып мындан кутулуп кетейин акыры. Бай эки тарабына көз салса жаргак деген колотту элден калган 6 качыр 4 эшек турупту. Ал качырлардын бирөөсүн эптеп кармап алып качып жөнөдү. Анын кумдан суунуп чыкканын көрбөй калган арык казган калмактар артынан кууй башташты. Качып озунуп ак куудай мойну созулуп бай кыранга чыгып куугунчулардын эки үчүн таш менен кырданып кулатты. Кайра кетчү жол тосулуп калгандыктан бай аргасыздан аскердин арка жагынан кете турган болду. Бул жолундан кечейин, аскердин арка жагынан бура тартып кетейин, эл арасын көргөнчө ээртип кошуп кетейин, көрүнбөйүн көзүнө, жолу каткан аскердин жолукпайын өзүнө деп ойлогон бай качырды кулакка коюп, аскерлерден учулуп качты. Ушул мезгилде Жакыптын жайлоосу жашыл көл барып коноору кулан жайлоо белекен. Күн жүрүш жагы түштүгү, куу тездин ою дер экен. Кулан жайлоодогу малы менен баласынан кабар алган туучунага менен болуп коюп, абаңыз жакып золуп коюп атынан минип аралдан чыгып барыптыр. 6 күн жол жүргөндөн кийин Ангерге батыш жол менен кетип бараткан Нискаранын 6 күндөн ашык болуун көрүп, эси чыккан Жакып токойдун ичине жашырынып алды. Кол кайындын алтын суусун өрүп, басын токтотпостон өтүп кетти. Бул эмне кол кайда кетип баратканын түшүнбөй турган Жакып аскердин арка жагынан Нискарадан качып келе жаткан байдын караганын көрдү. Жалгыз жарым жан экен. Жалгыз жүргөнүнө караганда бул да бир мээнеттүү мендей чал окшойт. Ким экенин билейин, кебин тилейин деп ойлогон Жакып байдын алдына атчан чаап келди. Салам алейкум аксакал, салам берди Калпакчан Жакып. Мөндү ажы алды бай. Аксакал, салам бергениңизге караганда калмак окшойсуз, жылмайды Жакып. Мөндү калмакча кел дегенди түштүрөт эмеспи? Туура айтасың иним. Сүйлөгөнүңүзгө, кийимиңизге карасаң кыргызга окшойсуз. Бул сөздөрүң да туура. Мен кыргызмын. Сен өзүң кимсиң иним? Аты жөнүң ким болот? Атым Жакып. Башка атам Байгыр болгон дейт. Мен Орозунун уулумун. Ата эне, бир туугандарың барбы иним? Жүрөгү колду сурады бай. Мен 17 жашында ата энемден айрылып, айдоого кеткен элем. Башымды бердим балайга, кызматын кылдым далайга. Быйыл 6 айдын тоосун таянганыма 30 жыл болду деп оор үмүтүндү Жакып. Өткөн экен дүнүйө ай, өмүрдүн баары кар экен, бакырып жиберди ошондо бай. 17-де сен элең, 20-да жылас мен элем. Экөөбүз эне атага эркелеп жыргалда жүргөндө бири-бирибизден айрылып калдык. Сиз кимсиз? Калтырай сурады өңү кура чыккан Жакып. Бул мен бай агаңмын деп бай кыйкырганда Жакып атынан жерге секирип түшүп, чуркап барып, аны бекем кучактады. Агайын бири-бирин көргөнүнө кубанып, оздоо ыйлашты. Кусалыгы бир аз басылгандан кийин бай менен Жакып жолдун боюнда жаткан эки чоң таштын үстүнө отурушту. Жакып менен бала чакаң барбы? Сурады бай энисинен. Ооба, бир балам бар. Эки келинимдин азыр да бойлорунда бар. А сиздин бала чакаңыз барбы? Эки эркек балам бар. Бир баламдын аты Бакай, экинчисиники Тайлак. Аса, сенин балаңдын аты ким? Баламдын аты Манас. Манас дедиңби? Селей түштү бай. Аты жакшы болуптур. Айткан оолго толуптур. Бирок, эмне бирок? Жакып буйдала жооп берди бай. Ушул жерлерде жашап жатат деген кабарыңды угуп, сени атайын издеп чыктым. Аябай байыган деп көп уктум. Ушул сөз чын айтылып жатабы же калыппы?
чейин аба кеңири жылмайды жак. Кудайга шүгүр, жергиликтүү кыргыздардын арасынан байлык боюнча мага тең келе турган адамдар саналуу гана. Мунун жакшы экен. Себеби менин турмушум анчейин эмес. Мен сендей болуп байый албадым. Ошондуктан сенин жаныңа бирөө тулуп көчүп келсем болобу? Деп суроолуп карады бай жакка. Мындай кылсаңыз абдан сонун болот. Аба кызуу жооп берди жак. Рахмат иним. Аябай ыраазы болду бай. Эми сага балаң тууралыкка сөздөрдү айтып берейин. Жолдон келе жатканда калмыктардын чоң колуна учурап калып, алардан араңназорго качып, мага зыян кылбасын деп аскерлерди айланып өттүм. Ал кол нескара дүүнүк экендигин, балаң Манасты өлтүргөнү келе жаткандыгын угуп, көзүнө көрүнбөй 6 күн жүрдүм. Бүгүн болсо сага жолуктум, кагылайын каралдым. Баяба өңүбүзгө чактым. Айтканың чын болсо, бул өтө жаман кабар экен. Анда аттанып айылга чабалы, келе жаткан душманды тосууга камданып, адам жыйып алалы. Жайсаңбайдын айылы чокусунда жайык шээребеген өңү жаткан бийик тоонун этегинде жайгашкан. Тоонун ылдыйкы боорунда карага кайын жүш өсүп, куштар безелине сайрап, айланан шаңга беле турат. Айылдын ортосунда башка боз үйлөрдүн көркү менен айырылган Жаңсайбайдын чоң үй орун алган. Күн ысып кеткендиктен узун бойлуу кең даалуу кара тоору Жайсаңбай үйүндө эс алып отурганда сырттан ызы чуу чыкты. Мунун себебин кызматчылардан сурап билгенче, үйгө анын орто бойлуу чапчак сары жүздүү жылкысы өңү кубара чуркап келди. Бул эмне деген ызы чуу? Нааразы болуп сурап чепкенин чечип, көйнөкчөнө турган Жайсаңбай. Байым кары сүйлөдүп көзөрүн салган жылкычы. Белгисиз аскерлер айылга кул салып, жайытта жаткан малды тийип, аны алып качты. Алар кимдин жылкысына тийди? Сиздин 10 000 жылкыңызга тийди. Бай калтырай жооп берди жылкычы. Менин жылкыма? Ордунан так секирди Жайсаңбай. Эмнеге аларга каршылык көрсөткөн жоксуңар, ыкмактар? Бай башын шылып кетти жылкычы. Биз 6 000 аскерге кантип туруштук бере алабыз? Ой бой, бул эмне деген шумдук? Кайдагы 6 000 кол? Алар кайдан пайда болушуп, эмнени издеп жүрүшөт? Билбедим, бай. Атаңдын башы эшек десе, сөктү жылкычы Жайсаңбай. Билбейм деп коет. Билбесең эмне? Эшекте калап жүрөсүң бул жерде. Кол башы мелди тупту. Азыр белгисиз аскерлерге барып, алардын чөө жайын сурайлы. Жарайт байым деп жылкычы буйрукту аткаруу үчүн эшикке шашылып чыкты. 1 сааттан кийин айылдыктардын 500 атчан туптолуп, айылдын четиндеги кеңири талаа турган нескараны алтын колуна барышты. Алардын башча көкүрөгүнө чарайына тагылган Басаңкулга Жайсаңбай айылдаштарынан бөлүнүп, өзү жалгыз атчан барды. Баатыр урмат менен кайрылды ал Басаңкул. А дегенде өзүмдү таанышкыра кетейин. Мен ушул айылдын башы Жайсаңбайым. Силер ким болосуңар? Кимди жоолап жүрөсүңөр? Издегениңер ким? Мен Нескара Баатырдын жоокери Басаңкулмун, таанышты өзүң калма. Биз бай жактын баласы Манасты издеп жатабыз. Анын кайда экенин билесиңби? Албетте билем. Азыр Манас жакып, кулан жайлоо Кутезде. Ал үчүн жылкыны албагыла, азапка бизди салбагыла Баатыр. Эгер мурдаттан бизден ала албай жүргөн кеңдер бар болсо, аны айткыла. Ушул сөздөрдүн башчыңызга айттыңыз. Биз ак жерден күйүп кетпейли деп суранды Жайсаңбай. Макул. Мен сөздөрдүн Нескарага айтайын деп Басаңкул баштын чатырына чаап кетти. Мына урматтуу жолдоштор, бүгүнкү биздин убактыбыз соңуна жетти. Силер менен кайрадан эфирде YouTube каналында жолукканча саламатта болуңуз.